1908 Лондондогу Олимп оюндары чыңалып өткөн. Америкалыктар жана британдыктар каардуу атаандашкан. Британ командасы теннис жана аркан тартмай сыяктуу мелдештерди жеңсе, америкалыктар чуркоо боюнча алдыга чыгышкан. Ал кезде күлүктөр ылдамыраак чуркаш үчүн пиво, винодон баштап стрихнин затын да ичишкен. Ошондой шартта бир жаш италиялык атлет эч нерсеге карабай жеңишке умтулган. Бара-бара атлеттер биринин артынан бири жыгыла баштады. Көрөрмандар америкалыктарды сүрөп жаткан. Петри сүймөнчүктөрдүн катарында эмес болчу. Бир маалда ээн кызыл шорта кийген чарчаган, сүрөтүндө 90 жаштагы чалдай көрүнгөн Петри стадионго жетип, тескери багытта чуркап жөнөсө болобу? Аны жетелеп туура багытка бургандан кийин ал улам жыгылып, улам көтөрүлүп, жылып отуруп, акыркы 9 метр калганда сулап жыгылды. Ошондо аны докторлор көтөрүп кетишкен. Экинчи болуп Джонни Кейс келди. Бирок америкалыктар каршы чыгып, Петри мелдештен чыгып алтын медалга жетпей калат. Бирок Петринин кайраттуу аракетине күбө болгон принцесса Александра аны абдан жогору баалаган. Принцесса Петриге бул чоң кубокту тартуулаган. Ага оюп жазуу түшүрүүгө убакыт жок болгондуктан, сиз тайманбаган мыкты адам экенсиз деп, принцесса өз колу менен кат жазып берген. Петрини үстөлгө отургузуп алып стадионду тегеренип көтөрүп өткөн Джонни Хейс жана анын командасынын ардактаганы байкалбай калган. Ошондон кийин Петри дагы 2 жылдай Хейс менен жарышып, аны далай жолу жеңип, далай сыйлыктарды алды. Бир курдай ага кафесин тартуулашты. Ал башка бир да Олимпиадага катышкан жок. Бирок анын ысымы Олимп тарыхында өзгөчө орунду ээлейт.